Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, урматтуу төрагалык кылуучулар, сиздерге да тиешелүү улам алмашып, кимге кайрыларды да билбей калдык. Мына көп суроолор берилди да, 2,5 саат. Бирок бир чекити бир үтүрүнө алмашкан жок. Ушундай практиканы токтотушубуз керек да. Мен атайын күтүп отурдум, ушул акыркы киши сүйлөп алсынчы, жаман көрүнбөйүн дедим да. Мындай бир эффективдүүрөөк иштегенге аракет кылбайлыбы? Бизде жыйынтык чыгыш керек го. Ал келишимдин точкасындагы үтүрүн да өзгөртө албайбыз. Азыр айттым мен, дөңгөлөгүн каерден жылдейсиңер? Канча болт менен быштылат экен? Шопурларды кандай кийинтиресиңер? Ал жогорку кеңештин жумушу эмес, айланайын кесиптештер. Биз принцибинде карашыбыз керек. Жактырабызбы, жактырбайбызбы? Бүттү. Анан кандай май менен майлайт, кандай кылып жүргүзөт, ал бул кишилердин жумушу да. Эгерде биз ар бир маселеге ушундай болуп, ийне жибине чейин кирише берсек, жогорку кеңеш өкмөттү алмаштырып калбайбызбы биз? Анда тазалык кызматына барбайлыбы биз? Келгиле мыйзамдын тегерегинде иш кылалычы, мыйзамды талкуу кылалычы, айланайындар. Мына жерден чыгып кетип, кирип, кайра келгендеги, кайра экинчи басылып туруп, анан бул киши, ким атыңызды билбейт экен, бир суроону 8 жолу берди ушу кишиге. Катышпай турабыз да, келип туруп басабыз, анан суроо беребиз, ал суроого 7 жолу жооп берген башында. Урматтуу төрагалык кылуучулар, же тартипке салгыла, же айткыла, давайте ушул чарбалык иш менен аракет бололу. Мыйзам чыгаруу жыйынын иши эмес ал. Кечиресиздер мени. Рахмат, Аракан Кимсенбаевич.